Урматтуу Үмүткан Нургазиевна, өткөндө Өзбекстан боюнча алып келдиңиз эле, ал келишим күчүнө кирдиби? Ооба, күчүнө кирип, президент тарабынан кол коюлду. Ушул боюнча мен Баткен областына барып кыдырып, эл менен жолугушуп келдим. Ошо Өзбекстандагы экстрадиция боюнча ушу мыйзам негизинде иштерди эртелетип алып барып берсеңиздер, эл аябай күтүп атат. Ошо ушундай негизи иштерди алып барыш керек, бул туура. Ошо Өзбекстан боюнча да ар кандай мындай кырдаал менен Россияда эми Өзбекстанда абакта жаткан жарандар бар экен, ошолор боюнча иш алып барсаңыздар. Андан сырткары мына Баткен районунун Карабулак айылынын тургуну 2002 жылы 6 октябрда төрөлгөн экен. Давранбек уулу Бекмырза деген, ушуну жазып алсаңыз, Россиядан Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.